Уважаемые родители, учителя, школы, жители нашего села. Сегодня мы проводим очень важное мероприятие – марафон, средства от которого пойдут на укладку тротуара по улице Камчебекова протяженностью 2 километра 800 метров. Я думаю, что многие родители примут активное участие. И хочу сегодня зачитать список тех родителей, которые приняли активное участие, и пусть они будут для всех примером. Biz ушул тротуар бизге керек экен. Жолдун коопсуздугу ушу жашоочуларыбыздын ден соолугу өмүрү үчүн өтө маанилүү нерсе экенде ушундай биз дебилге көтөрүп ушу тротуарды оңдоп алайлы деген маселе койгонбуз. Ошонун негизинде мына ата-энелер, элге, бизнес секторлорго кайрылып отурабыз. Бул кылган иши juda ham hammamizga yaxshi bo'ldi. Allohim ishqilib shu qilgan ishiga baraka bersin. И вот наше село благоустраивается. Вот с приходом молодежи в Укмет село оживилось как-то, благоустроится, строятся новые дома, строятся новые социальные объекты. Вот. И сейчас мы защищаем, Укмет защищает проект по тротуарам. Наша дорога стала шире, но необходимо тротуары построить, чтобы наши дети ходили в школу безопасно, чтобы не было дорожных происшествий. Бүгүнкү күндөн баштап Камчебеков көчөсүндөгү тротуар куруу үчүн марафондор уюштурулуп жатат. Ага биз ата-энелер дагы жөн карап отурбай келип салымыбызды кошуудабыз. Балдар биздин келечегибиз дегенде, ушу келечекте ушу биздин муундарыбыз мектептен үйгө, үйдөн мектепке ушу коопсуз, кыйналбай каттоосуна шарт түзөлү деген максатыбыздын ишке ашышына тилектешмин. Келечекте балдарыбыздын ушул келечеги үчүн, балдар жердин жандуу гүлдөрү дейт, ушул балдарыбыздын келечеги үчүн ушундай жакшы ишти баштапсыңар. Биз дагы ушу кубанычтабыз, сүйүнүп, ушу өзүбүздүн салымыбызды кошкону келдик. Мен дагы Төлөгөнова Таңсулуу деген кыздын апасымын, 7-Д класстын окуучусу. Урматтуу Куршал айылынын тургундары, саламатсыздарбы? Биз номер 5 Ленин атындагы орто мектебинин ата-энелери 4-июнь күнү ушул Куршал айылынын Камчебеков көчөсүндөгү тротуарды жасоо, куруу боюнча марафон өткөргөнбүз. Мына ошол күнү 121.200 сом акча жыйналган эле. Ошол бойдон эле марафон өткөрүп токтотуп калбастан ата-энелерибиз өз каалоолору менен ат келип, дагы кошумчалап бүгүнкү күнгө 9.860 сом кошумчаланды. Жалпы биздин мектептин ата-энелери 131.078 сом акча тапшырып, квитанциясын колубузга алдык. Бул
саамалык ушул бойдон токтоп калбасын, дагы мүмкүн болушунча аракет кылып өз салымыбызды кошуп турайлы. Урматтуу ата-энелер, ата-энелерден сырткары дагы жалпы Куршай элинин тургундары, сиздер дагы четте турбаңыздар. Буюрса, ушул 2021-жылдын жаңы окуу ачылышында сентябрь айларында балдарыбыз, ата-энелерибиз, жалпы Куршай элинин тургундары ушул жаңы тротуарда басып калат деген ишеничти айтып кете алам.